Урматтуу электик туугандар, тууганыбыздан шайладык, досторубуздан шайладык, эч Кыргызстанга пайдасы тийген жок. Биз эми партиядан бүтүн Кыргызстан элдик партиясын шайлап алышыбыз керек. Мунун лидери өтө күчтүү. Ушуга чейин бир айылга эмес, бир районго эмес, жалпыдан Кыргыз элиге кызмат кылып келген. Ушу партиядан башка таза партия калбады. Мана кече таластыктар айткандай, биз өзүбүздүн ушундай татыктуу, аратыр, имандуу, инсаптуу, тазалык, тартип бар имандуу уулубузду өзүбүз колдой албай атабыз. Şu bütün Kırgızстандан башка партия жарабайт. Бардыгынан күчтүү, тазасы, имандуу bütün Kırgızstan партиясы. Унун лидери өтө имандуу, эскилимге ham күчтүү, жаңылимге ham күчтүү. Муну бүтүн тышкы саясатка, ички саясатка күчтүү. Тышкы саясат башка мамлекеттердин лидерлери да муну бардыгы билет. Ошолор менен мамиле түзүп кете алат. Мана ошо бүтүн Кыргызстан ичинде эки кандидатыбыз бар. 39-40 номер. Мен 39 Нуржан Абылкасымовду шайлайм. Силерден үндөйм ушу эки жигитти шайлап кетишке. Элдин аягында өзүңөр көрдүңөр, граница боюнча тажиктер канчалык бизди басып кирип, өзүбүз качар жерибизди таба албай калдык. Ушундай тышкы саясатка күчтүү адамдар келсе, Кудай кааласа граница чечилет, бардык жок чечилет. Бизге жогорку кеңешке билимдүү, илимдүү, мыйзам жазала турган базарчылар эмес, мыйзам жазала турган илимдүү, билимдүүлөр барыш керек. Ушу Адыхан Кимсанбаевдин командасы илимдүү, билимдүү. Электик туугандар, сиздерден мен суранарым, мына бүтүн Кыргызстан партиясыны шайлайык. Бүтүн Кыргызстан партиясы дайым эл үчүн, жер үчүн деп күйүп жүргөн партиялардан. Бүтүн Кыргызстанды дайым колдоп бериңиздер, колдой берейик. Биздин мына Нуржан уулубуз, электин кулунубуз өзү коюп жатат. Нуржан дагы такшалган юрист, экономист балдар, окуган, иштери жакшы. Көп жылдан бери Атахан Мадмаровдун Бишкектеги штабында жүрөт. Такшалган бала. Шуну шайлап бериңиздер. Мана башка партиялар, бийликтегилер мисалы үчүн бизди мана Кулундайылдан канча нерселер, үйлөрүбүз тонолду, машиндарыбыз кирип кетти. Бир партия же болсо бир бийликтен келип бизге алы дагы жардам берген жок. 7-8 ай болуп калды. Биз шого сиздерди мына өзүбүздүн кулундарыбызды өткөзүп алайык деп сиздерден суранып жатам мен. Дайым шуну колдоп бериңиздер, колдой берейик. Бунун колунан иш келет. Көп элдерге кайрылдык, бардыгы жакшы бизге жардам берген жок. Атахан Мадмаров менен дагы Нуржанды 39да муну шайлап бериңиздер. Булардын колунан келет, көзүбүз жетет. Бийлик буларга пут тосуп жатат, пут тосуп жүрдү. Пут тоскону менен баары бир биз энди эл шуну көптөп көмөктөп өткөзүп берейик. Биринчилерден болуп бүтүн Кыргызстан жардам берди. Ар бир үйгө келип өздөрү холодильниктерин коюп берди. Мына балдарыбыз Москвадан, Россиядан бардыгы жалынып, жалбарып жатат. Биз мына шу жакта жүрөбүз, кыйналып, балдарыбызды, ата-энелерибизди сагынып, үй бүлөбүздү көрбөй жүрөбүз дейт. Балдарыбыз ыйлап айтып жатат. Шого сиздер бардыгыңыздар шайлап бериңиздер, колдоп бериңиздер. Урматтуу мекендештер, жана жакында келе жаткан шайлоого болуп аткан шайлоочулар. Биз канча жылдан бери шайлоолор болуп атат. Ар ким ар кандай партияларды шайлап атат. Шого байланыштуу мен дагы өзүмдүн оюмду айтып кетким келди. Биз көп жылдан бери бүтүн Кыргызстан партиясын шайлап келе атабыз. Жогорку бийлик тарабынан тыянак чыкпай атат. Ошого азыркы жогорку шайлоого катышып аткан партиялардын арасынан бүтүн Кыргызстан партиясыны дагы эле биз Кудай кааласа шайлайбыз. Ошонун ичинен өзүбүздүн электин кулуну Нуржан Абылкасымовду колдоо берүүңүздөрдү эми мен дагы ошо жердеш катары өзүбүздүн жигитибиз, жаш курс жигиттерден көп жылдан бери бүтүн Кыргызстан партиясында мүчө болуп жүргөнүн билебиз. Азыр эми партиялардын ичинен менин оюм боюнча бул көрүп атабыз эң туруктуусу эле бүтүн Кыргызстан партиясы болуп атат. Канчалык аракет кылса дагы пут тосуулар болуп, шайлоодон өткөрбөй атканын көрүп атабыз. Таза сөздөрү, сүйлөгөн сөздөрдү, эмгектери дагы, бирок баары бир таза адамдан, жакшы партиядан баягы жаман ишти жасап жүргөндөр баары коркот экен да.
урматтуу мекендештер, Лейлик районунун тургундары, сиздерден суранарыбыз ушул номер 2 Бүтүн Кыргызстан партиясыны колдоо бериңиздер. Мунун ичинде номер 39 Абылкасымов Нуржанды да колдоп кетиңиздер. Өзүбүздөн чыккан жигит. Бизде согуш болгондо мына Лейлекте ушулар келип жардам берген. Башка эч ким келген эмес. Кыйналып жатабыз мына светтерден. Светтерди азыр полностью 3 фаздарды пломбалап кетип атат. Жеке эми иштеп келаткан жеке ишкерлерге да пут тосуулар көп болуп атат. Ушул бийликтин кылгандары. Пасоя боюнча дагы өтө пут тосуулар көп болуп атат. Калганын бардыгы бийликке жеткенден кийин эле булар бардыгы эле өз кызыкчылыгын ойлойт. Эң чынчыл, эң таза партия ушул болуп калды. Бир ушуну дагы шайлап бериңиздер эмес. Үмүтүбүз чоң ушул Адахан Мадумаровдон. Бизде бар жок азыр мына бийлик алмашкандан бери өтө кыйналып атабыз. Айрыкча мына Лейлектиктер. Өмүр дагы кымбаттап, тоннасы 12 миңге чыгып атат. Продуктлар да бардыгы кымбат болуп кетти. Ушуга бир көңүл буруп ушул Адахан Мадумаровду колдоо бергиле бардыгыңар.